10-октябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча өкмөттөр аралык жаңы келишимдин долбоору талкууланууда. Жыйын алгач жабык болуп, кийин көпчүлүктүн талабы менен Жогорку Кеңештин YouTube каналынан көрсөтүлө баштаган. Бирок жыйынга журналисттердин камералары, телефондору жана компьютерлери киргизилген эмес. Депутат Адахан Мадумаров комитетке келишимдин долбоору 3 күн мурда депутаттарга берилиши керектигин белгилеп, регламент бузулуу менен өтүп жаткандыгын билдирди. Комитеттин төрагасы Чыңгыз Айдарбеков келишимдин долбоору комитетке бүгүн гана келип түшкөндүгүн белгилеп, бүгүн долбоор боюнча чечим кабыл алынбай тургандыгын айтты. Жыйынга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, бир катар саясатчылар жана депутаттар катышууда. Үстүбүздөгү жылдын 11-12 октябрында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы билдирди. Анын сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Ильхам Алиев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Өлкө лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, ошондой эле аны мындан ары өнүктүрүүнүн жана натыйжалуу өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулашат. Сапардын жүрүшүндө мамлекеттер аралык кеңештин биринчи жыйынын өткөрүү да пландалууда. Аларча Капчыгайында адашып кеткен 2 жаран куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ала Мүдүн районунун Аларча Капчыгайынын Бөрөк тилкесинде 1987 жылы туулган эркек жана 1999 жылы туулган аял жолдон адашып түшө албай калышкан. Жерине 4 куткаруучу тартылып, аталган тилкеден жарандарды түшүрүшкөн. Абалдары жакшы жана алар жабыркаган эмес.